Diplомдорун сыртта таанылсын деп Мадумаров ушуга жетишкен деп айтып атат. Келгис болот. Эгер мен сизге кичинекей мисал айтайын. Москва областында 75 миң таксист иштеп атат. Яндекс таксиде 75 миң. Мына мен кече ошол жерге барганда жетекчилер айтышты. Азыр биздин компания кыргыз айдоо күбөлүгү менен Россияда иштөөгө тыюу салуу маселесин карап атат дейт. Бул саясатпы? Саясат. Эмнеге? Себеп Кыргызстанда ким сүйлөдү? Микеев деген тааныйсызбы? Россиян саясаттануучусу. Жириновский уктуңарбы? Не деди? 300 миң Кыргызстанга жеткирип коелу, конституциянын ордуна коюшсун ушулар деп. Саясатпы? Саясат. Эмне үчүн ушинтип айтты? Азыркы келген азаматтардын баары конституцияны тебелеп, мыйзамдарды тебелеп, өзүн билемдик менен кетип бараткан саясатты токтотуш үчүн айтты. Ким күнөөлүү экен? Сизби бул жерде турган, же менби? Бардык нерсе башчыдан башталган. 17 талапкердин бир дагы үгүт сүрөтү эч жерден көрө албадык. БШК барлыгына бирдей укук берди эле го. Бирдей укук берген менен баарынын чөнтөгү бирдей эмес. Мен кечээ сүйлөдүм ушул кыргыз журналисттери суроо берип калганын. Эмне үчүн сиздердин сүрөтүңүздөр жок деп. Сиздер билесиздерби канча турат ал сүрөт? Азыр мына керемет бир мындай видео ролик чыгарып коюптур го менин сөзүм ошол. Канча миң турат? Бишкекте турасыздар го өзүңүздөр. Шаардык болуп калмайды. Канча турат бир билборд? Канча? $1000. $1000 таап берсеңер, биз ошондойдон көбүрөөк илет элек. 150 миң сом турат бир круговойдогу билборд. Чоң билбордтар турат. 150 миң сом турат. А шаардагы жанакы чоң комплекстердин алдындагылар $10 миң чейин турат. Мигранттар бизге кийим сатып бербей атат. Мына мен ал жакта турганда дагы эл баккан, азыр да эл багып атат дейт. Биз сизди колдойбуз дейт, рахмат. Ассаламу алейкум, Адахан мырза, сизге 10 январь күнү боло турган шайлоодо ийгилик. Референдумда биз жөнөкөй эле кантип эл добуш беришибиз керек дейт. Биз жөнөкөй эл дейт. Жөнөкөй элге жөнөкөй бала чыкты. Ошол жерде турганыңыздар, сиз айтыңызчы, ошол добушка коюп аткан маселени кимиңиздер түшүнөсүздөр? Референдумга коюп аткан маселени ким түшүнөт? Мен бул жагы Кулунду Лейлектен баштап, бул жагы Чоңалай Дароот Коргондон баштап, Каракулжа, бул жагы Чаткал Алабукадан бери келатып, элден сурап келатам. Ким түшүнөт референдумга? Ким түшүндү? Бир кишинин кол көтөргөнүн көргөн жокмун мен. Мен түшүнөм деп. Ал эмес, азыр 120 депутаттын ичинен канчасы түшүнбөгөнүн билесиздерби? Эми караңыздар. Парламенттикти каалайсызбы, президенттиктиби деген суроо коюлуп атат. Таза парламенттик менен таза президенттиктин айырмасы эмнеде? Эмнеде айырмасы? Кошулма аралаш системасы каякта калат? Парламенттик президенттик болсо эмне болот? Же президенттик парламенттик болсо эмне болот? Кандай дейсиздер? Ошондуктан бул жигиттер өтө копол жолго түшүп алды. Өтө орой жолго түшүп алды. Туура эмес жолго түшүп алды. Эгерде караңыздар, референдумда кандайдыр бир системаны шайлап, ушуну тандап алсаңыздар, Кокустан, Кудай сактасын. Шайлоо бүтөрү менен кайра шайлоо өткөргө милдеттүү болобуз биз. Түшүнөсүзбү? Себеп конституция өзгөрөт. Конституция өзгөргөндөн кийин кайрадан жогорку кеңешке шайлоо, кайрадан президенттик шайлоо болушка милдеттүү. Билек. Андан кийин өкмөттү курабай билек. Андан кийин элден сурабай билек. Конституциялык кеңеш менен курбай билек. Анан сүйлөшпөйт берек. Мен түшүндүрө албай атам. Мүмкүн менин тилим жетпей атат, сөзүм жетпей атат. Бирок менин сүйлөп атканымды Казакстан түшүнүп атат, Өзбекстан, Россия түшүнүп атат. Негедир кыргызча сүйлөсөм, биздин элибиз түшүнө албай атат ошону. Кандай добуш беришибиз керек? Садыр Жапаровдун конституциясын өткөзбөш үчүн дейт.
референдумга берилген бюллетень башка болот. Ошол бюллетенди крест кылып эле таштай беришибиз керек. Түшүнөсүзбү? Макул же ооба дегенди билбей калсаңыз, мондай чоң эле крестти туруп таштап коюшуңуз керек. Бүттү. Жокко чыгат ошондо. Ойлонбош керек аны. Крест бүттү. Ошондо токтотобуз. Түрмөдө жатканда Жапаров президенттикке амнистия сураган, ал күнөөмдү мойнума алдым, кечирип кой, боштондукка чыгар дегени. Жапаровдун колдоочулары муну адвокаты сураган, өзү сураган эмес. Жапаровдун адвокаты болобу, башкасы болобу, чындык бирөө. Бул ырайым суроо жеке инсандын өзүнүн колунда. Анын жактоочусу эч качан, жактоочусу эмес, баласы да жаза албайт, аялы да жаза албайт, атасы да жаза албайт. Жабыр тартып аткан, күнөөлүү жаткан киши өз колу менен жазмайынча ырайым кагазы каралбайт. Мыйзам ушундай. Эми чыккандан кийин ар нерсе десе боло берет. Жигиттер, сиздер суроо берет экенсиздер. Мен сиздердин берген сурооңорго жооп берип аткан болсом, ырылдап чыгышат экен. Садыр Жапаровду жамандабады. Силер суроо берип атасыңар, мен жооп берип атам. Кимде күнөө? Суроо аткан сизде да жок, жооп берип аткан менде да жок. Ошон үчүн ырылдабай эле коюшсун. Адахан Кемсанбаев дейт, кандайсыз? Кудайга шүгүр. Президент болуу сизге рахмат, насип кылсын дейт. Суроо. Сиздер бийликке келсеңиздер, кылмышкер, коррупционер, педофилдерге өлүм жазасын киргизесиздер дейт. Эл кылмыш кылгандан коркпой калды дейт. Себеп жетекчин кылмыш кылгандан коркпой калса, эл коркобойт. Башындагылар өзү кызылдай кылмышкерлер болуп атса, астындагылар коркоб ошону. Биз кимге карап түздөнөбүз? Мына айтып аткан өтө оор кылмыш жасагандарга биз өлүм жазасын киргизебиз. Мен терең ишенимим ушунда. 2006 жылы, 2007 жылдарында айрыкча коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезинде жыйын өткөрүп өлүм жазасын киргизишибиз керек деп жарыя кылганымды аксакалдар улуумун барыңыздар уккансыздар. Киргизишибиз керек. Сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Мен сиздерге айтайын. Кайсыл айбан 4 жашар баланы же 4 жашар кызды кайнап аткан казанга отургузат. Ким айбанда бул ишке барбайт? Мына кече Ноокат районундагы шумдукту караңыздар. Көрдүңүздөрбү? 5 жашар, 6 жашар кызды эмне абалга салып койгон бир зөөкүр айбанды көрмөдүңүздөрбү? Мен башка өлкөдө жашап аткандай сезип кетем ушундайды өзүмдү. Турбайбы интернетте айланайын, бул зөөкүрлүк бүтүндөй Кыргызстанды дүңгүрөттү го. Ошону биз багышыбыз керекпи, коргошубуз керекпи? Өлүм жазасы алар үчүн эң жеңил жаза болуп калат. Кытай жараны Жапаровдун шайлоо айланайын. Билесиңер, билген нерсени менден сурабагылачы, суранам сиздерден. Өтүнөм. Фондун акча салганбы ошол дейт. Сиз билет экенсиз го, неге менден сурайсыз? Айтыңызчы. Же мен аркылуу билдиргиңиз келеби? Жапаров 29 декабрдагы теледебатка келбей калганына элдер мыйзамсыз экенин, мыйзамсыз кандидат экенин мойнуна алды деп түшүндүк. Сиздин оюңуз кандай дейт? Мен эмне дедим? Ошол дебатка барганда мен эмне дедим? Гел дедим го. Туурабы? Мен эмес, талапкерлердин көпчүлүгү айтып атат го, гел деп. Талапкер болбогон кишилер да дебатка чакырып атат го. Кандай дейсиздер? Мына Жеңиш Молдахматов чакырыптыр. Гел ким калпыч экенин түшүнүшүп алалы деп, э? Жеңиш Молдахматов деген жанагы кайсы? Жаш жигит бар. Мына ошол жигитти чакырып атат. Бул жердеги эмес, башка өлкөдөгү жашап аткан жигиттер, кыздар чакырып атат. Мен да чакырам. Эртең 6-сында экөөбүздүн теңе ошол теле таймашыбыз бар. Келер бекен деп сурап атасыздар. Келбесе жыйынтык чыгаргыла. Жээнбеков да ошентип келбей койгон.
Жээнбеков дагы жарабайт деп сиздерге келип айттым, жарайт дедиңер. Жараса кут болсун дедим. Эми келип сөгүп атасыңар. Ал болбойт экен деп. 6 январда да келбей койсо анда толугу менен мыйзамсыз президенттикке кандидатын койгонун мойнуна алды деп түшүнөбүз. Сизге ак жол каалайбыз. Салкын айлы дейт. Рахмат. Өзүңүздөр ошондой жыйынтык чыгарыңыздар, тыянакты көрүңүздөр. Себеп эгерде бир жооп бере турган сөз болсо, ал жерге келиш керек. Баягы айтып атканы эч кандай бир шоону эшпейт. Ал жерде ушактарды акийнеге айтышат, акийнеге айтышпайт. Кандай суроо болсо ошондойго жооп беришибиз керек. Андан көрө эл менен жолугушканым жакшы дейт менин. Ошол жерде 6 миллион эл күтөт да. Кандай дейсиздер? Ал жерде ташып барган элден башка да эл бар да. 6 миллион ел күтөт. Баягы буйртма берген таксилерге батпай калгандар, жетпей калгандар бар. Аттын аркасынан чуркап жетпей калгандай эле. Алар да күтөт, алар да ел. 5 октябрда төңкөрүштү кан төгүү болгон жок деп Жээнбеков менен Жапаров телевизордон айтышты. Бул жерде үмүттүн өлүмү, өмүрү кыйылып, bir kırçınday jigit ötüp ketти. Буга кандай көз караштасыз? Siz кандай карашта болсоңуз, Гүлсүн айым мен да ошондой көз караштамын. Bir kişinin kanı tөгүлөбү, 1000 kişinin kanı tөгүлөбү. Мына Исхак Абсаматович ушул жерден турганынан пайдаланып бир нерсени айтып коет. 95-жыл. Декабрь айы. Абсамат Масалиевич Кыргызстан боюнча 58% добуш алды президенттик шайлоодо. Президенттик шайлоону утту. Аскар Акаевич Москвага кетип калды. Эл толкундап турат. Масалиев чыксын деп атат. Жеңишти биз колуна карматтык деп атат. Биз Раматылык Бекмамат Осмонович экөөбүз Абсамат Масалиевичтин кабинетине кирдик. Абсамат Масалиевич чыгыңыз. Эл күтүп атат. Эл талап кылып атат сизди. Тиги киши кетти дедик. Жок, Москвадан келбей атат. Аксакалдар эсиңерде барбы ошол күндөр? Барбы эсиңерде? Ошону жаштарга айта жүрөсүздөрбү? Ушуларды айтыш керек, абалар. Агалар, садагалар, эжелер. Жаштарга айтыш керек. Жаштар билбей калды ушундай нерселерди. Түшүнбөй калды, ой жүгүртпөй калды ушундай нерселерди. Ушундай десек, Абсамат Масалиевич отуруп айтты. Кайда чыгышым керек деп. Эл талап кылып атат, чыгышыңыз керек деп. Абсамат Масалиевич жок деди. Мен азыр чыксам, эки тарап болот. Ак таяк, көк таяк болот. Бир жигиттин чекеси канайт. Ошол чекеси канаган жигиттин энеси ыйлайт. Ошол эненин бир тамчы көз жашы эч кандай бийликке турбайт деди. Шуну тастарбы? Шайтанды жеңип атат. Напсини жеңип атат. Ушул азгырыкты жеңип атат. Ошол президенттик тактыга караганда бир эненин бир тамчы көз жашын бийик коюп атат. Кандай дейсиздер? Биз ошол тарбияны алып чоңойгонбуз. Мени дагы айтып атасыздар азыр. Мыйзам деп эле отура берет экен. Калгандары мыйзамсыз эле келип атат. Келгендердин кандай кеткенин көрүп атабыз. Ал түбөлүктүү эмес. 5 күн отурат, 10 күн отурат, 15 күн отурат, кетет. Кеткенде кандай кетет? Кандай кетип бартат? Мына ушул арам жол менен келгендердин бирөөсүнүн бийликтен керемет болуп кеткенин көрө элекмин. Өткөндө да айттык. Эшик турса тешиктен кирген киши эмеспиз биз. Биз барсак мыйзам менен барабыз. Биз барсак элдин колдоосу менен барабыз. А элдин колдоосу менен бара турган күн кайсы күн? Бул шайлоо күн. Шайлоонун эртеси таяк көтөрүп алып чуркаш эмес. Экиге бөлүнүп алып кыйкырыш эмес. Аянтта пистолет менен атышуу эмес. Акыл менен барыш керек. Көптөгөн жаштар ушул баалуулуктарды унутуп кеттик тилекке каршы. Айтып атат. Жана эле бир түшүнүктүү эле бир эжеке айтыптыр. Бийликти ушинтип эле алыш керек деп. Андай алган бийлик ошолордун өзүнө буйрсун. Бирок өлкө жабыр тартып атат анда. Мына ошого Жапаров күнөөлүүбү деп атпайбы?
Эгер бийликти басып алып башка өлкөлөр менен мамиле кура албаса ким күнөөлүү болот? Биз сизге ишенебиз дейт. Сизди Аллах колдосун. Референдумдун бюллетенинде президенттик парламенттик деген бөлүгү жок да дейт. Бар. Бар. Алар коюп аткан маселе болсо, мен бюллетенди көрө элекмин. Бирок ошондой болот. Сиз кандай, эгер мен мыйзамдын негизинде айтып атсам, сиз кандай жанакы форманы, бийлик башкаруу формасын тандайсыз? Президенттик деген жерге ооба же жок, парламенттик ооба же жок деп жазылышы керек. Эгер кайсыл жерге кандай жооп беришти билбесеңиз айтып атам мен. Моундай эле кылып коем экөөндү. Болду. Сиздин чечимиңиз каалаганыңыздай болот. Аны урматтуу туугандар, аны адистер жазыш керек. Аны бекинип алып жазбайт конституцияны. Болбойт андай. Конституциянын кабыл алуу эрежеси бар. Ошол эреже менен кабыл алыныш керек. Сиздин программаңызга каршы болуп калды, кантип киргизсе болот дейт. Парламенттик президент. Менин программамда дал өзү. Мен президенттик башкаруу болуш керек деп билем. Мен жалгыз элем. Текебаев айткандай, көгөрүп жалгыз калдыңыз деген. А бүгүн алар миң, мен жалгыз калдым кайра. Алар президенттик деп кыйкырып атат. Маселе жок, президенттик болсун, бирок эреже менен болсун. Тартип, эреже өзүнүн жол жобосу бар. Мисалы, кече индюк жедик, жаңы жылдын алдында. Көпчүлүгүбүз индюк жедик де. Коз сойгонубуз аз эле да. Коз 10 000 болуп атат. Индюк дагы 5 000 чыгып кетти да. Мына караңыз эми, караңыз. Мына ошо элестеткиле. Мына индюк турат. Мен да ушул индюкту жеш керек деп атам жаңы жылда. Исхак Абсаматович дагы жеш керек деп атат ушул индюкту. Сиз дагы жеш керек деп атасыз. Баарыбыздын оюбуз бир. Майрамга ушуну союп, дастурканга салып, бала чакаларыбыз жора жолдош менен, тууган урук менен жакшылап майрамдык дастуркан кылалы деп атабыз. Бирок эреже барбы? Индюкту кармаш керек. Жаткырыш керек. Келме келтириш керек. Мууздаш керек. Кандай дейсиздер? Андай болуп мууздалбаса арам деп эсептелет. Мына биз экөөбүз айтып атабыз, ушундай кылып соёлу деп. А сиз айтып атасыз. Башка бир чаптагы казанга таштап койду. Анан түшүнбөгөн эл айтып атат. Ай, силер деле ушул индюкту жеш керек деп атпайсыңар. Ооба. А бул деле ошондой кылып атпайбы? Бирок бул эркек экен. Силерге окшоп кыйналып отурбай башка бир чаптада казанга таштап кой. Жигит экен деп атасыңар. Эмне болду? Арамбы? Мен ушундай түшүндүрөйүнчү. Мага көбү сурайт. Сиз деле президенттик деп атасыз, ал деле президент. Эмне макул болбой атасыз дейт. Мен айтып атам, эреже менен. Эреже, тартип бар. Эми түшүндүрө алдымбы? Кудайга шүгүр. Жалал Абадтагы студенттер айткандай, пасыраак түшүп сүйлөңчү дегендей да ушундай. Мен машинанын үстүнө чыгып алган жокмун да десем айтат, жок. Биз түшүнгөн тил менен түшүндүрүңүз дейт. Индюкту айтыш керек ошон үчүн. Ушундай. Бирок тамаша менен негизи өзү туура эмес жолдо баратабыз. Жакшы эмес жолдо баратабыз. Аксакалдар барбы, аксакалдар? Мына ууга чыгып жүргөн аксакалдар барбы? Аңчылык кылган аксакалдар барбы илгеркилерден? Мылтык көтөргөн аксакалдар барбы? Жок да. Мына ушул кайгыбыз. Эмнеге сурап атам мен? Караңыздар. Мындай дейт эле. Биздин кезибизде ата-энелерибиз ушундай деп айтат эле. Аркарга баратсаң, кекиликке баратсаң, же бир башка бир кайбереңге баратсаң, балам дейт эле, балам. Байка дейт эле. Байка. Эмнени байкаш керек? Аркар атсаң, сен ошол ок тийген октун натыйжасында жан чыктыбы? Же ок тийип, ал жарадар болуп, томолонуп, кулап, келатып, ташка тийип жаны чыктыбы? Кандай айырмасы бар дейт элем. Десем ошол ок тийип жаны чыкса адал,
Жарадар болып томолонуп келатып ташка тийип жаны чыкса арам болуп калат эти дейтилер. Түшүнөсүздөр ушу айырмасыны? Түшүндүрө алдымбы? Жок, түшүнө албадым. Бул үчүн 4 саат түшүндүрүш керек. Аябай майдалаш керек. Мына ушундай. Суроо барбы дагы? Жокпу? Негизинен түшүндүк туура. Бардыгы түшүнүктүү. Биз 5-inde дагы Кудай кааласа азыр биз Токмок жака кетебиз. 5-inde Бишкекте чоң жыйын өткөргөн атабыз. Аны биз Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, мына Клара Соронкулова, бир топ ушул талапкерлер биргелешип чогуу өткөрүп коелду атабыз. Себеп мына кече Сокулукта дагы Канат Исаев менен чогуу жыйын өткөрдүк. Бүгүн дагы чогуу өткөргөн пландарыбыз бар эле. Ар кимибиз ар жака тартып кетет экен. Бизге келиң истегендей кылып. Бирок азыр бир эле тарап болуп калдык. Бир эле тарап. Мына мыйзамсыз бараткан нерсени токтотуп, Кыргызстанды кайрадан конституциянын ордуна коюп, 5-октябрдан берки кабыл алынган чечимдердин баарын жокко чыгарып, президент толук кандуу ордуна келгенде тездетип парламенттик шайлоону өткөрүп, ошонун жыйынтыгы менен мыйзамдуу өкмөттү курап, андан ары карай кетишибиз керек. Башка жолу жок. Эгер могул жол менен, жанагы Жапаров айтып аткан жол менен кете турган болсок, бул жыл шайлоонун башыбыз чыкпайт. Эгер шайлоо өткөрбөй, конституцияны кабыл алып алып, шайлоо өткөрбөй кете берсе, ал шайлангандардын баары кайрадан мыйзамсыздыкка алып келет. Мына ушундай туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык, дыйканчылык менен оокат кылабыз. Тапкандарыбызга Кудай берекесин берсин. Жакшылыктарга, тойлорго буйрган күндү насип этсин. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштарым. Адахан жакшы айтып берди, баары түшүндүрүп берди. Бир нерсени эске алышыбыз керек. Бүгүн бийлик, байлык менен кедейликтин күрөшүп атат. Түрмөдөн чыгып туруп, бир айда миллионер болгон кишини көргөнсүңөрбүздөр? Мен биринчи жолу көрүп атам. 40 жылдан ашык мен кызматта иштеп жүрүп, мен мынчалык байлыгым жок шайлоого чыга турган. Мадымаровдун сүрөттөрүн көрдүңөрбү айылдарда? Көрбөйсүңөр, 150 миң сом төлөй албайт. Мына айтып кетти Адахан. 150 миң сом бул бир мугалимдин 3 жылдык айлыгы экен да, бир плакат үчүн. Өткөндө коронавирус болгондо баарыбыз тең бергендер тыйындап топтоп 130 миллион жалпы Кыргызстан боюнча жыйналган болчу. Азыр шайлоого 100 миллион кетсе, анын 51 миллиону бир талапкердик болот. Анан туугандар, ошол жерде ошол плакаттын жанында дагы бир плакат бар. Бир бечаранын оорусу бар экен, ушуну сакайганга дары керек, операция кылыш керек, жардам бер деп жазылып атат. Ошол акчага жанында бирөөнүн сүрөтү турат. Ушул кишини шайлап берди депчи. Мыйзамчыл катары, милиция катары, юрист катары мен айтам. Бүгүн биздин бийликте көптөгөн нерсе мыйзамсыз болуп атат. Мен силерден сурап турам. Жаңы жыл келгенде кичине көздү ачып келгиле, мыйзам чегинде жашайлы. Эгерде азыр президенттик шайлоодо мыйзам бузуу менен өтүп кетсе, Кыргызстан чөгүрүп кетебиз биз. Кыйналып калабыз, аксап калабыз. Жанагы ада токтотушубуз керек. Ким бийликте болсо, биздин шефибиз колдойбуз деген токтотушубуз керек. Мен сиздерден сурап элем. Айлаган ирлерим, красавчик братан деген токтоткула. Мамлекетти башкарыш керек. Красавчик братан башка жерде болот. Бирок тилекке каршы ушул иш ашып атат да. Мына Адаханды келгенде барган ушул жерде мына 6 ай мурда келген, 4 ай мурда келгенде кандай жолугушуп, дош беребиз деп колдоп бердиңиздер. Көпчүлүгү. Бирок ошондо айрым бөлүгү башка нерсеге кызыгып кеткен болчу. Ошо сиздер берген дош берген партиялар каякта азыр ошол? Келдиби алдыңарга? Бирөө келди? Бирдеме жасап бердиби? Жок. Дош кеттилер. Азыр деле алданып кетпейли. Мен жеке пикирим ачык эле айтам. Мына эмне үчүн сен Исхак Адахан жанында жүрөсүң? Байлык аласың, эмне болосуң? 1995 жылы президенттик шайлоодо атам Абсамат Масалиевич жеңип чыккан учурда жаш жигит Адахан Мадумаров анын жанында жүрдү. Ошондо эле куундукка буларды аңдып жүрүп, КГБ сыпайлап жүрүп, ар кандай адамдар ортого түшүп туруп, эл бузарлар, кеткиле, элди бузбагыла деген сөздөрдү укканбыз, көрүп калганбыз ага.
Бирок тилекке каршы 25 жыл өткөндөн кийин ушул кишилердин сөзү чындык болуп атат да. Бизди кубалаган эл бузарлар дегендер каякта? Экөө качып жүрөт. Бирөө камакта отурат. 4-үнчүсү дагы отурат, үйдөн чыга албай. Демек чындык ким тарап экен деп. Мен сиздерге чакырат элем. 10 январь күнү биз чындыкка жетишибиз керек. Тазалыкка жетишибиз керек, мыйзамдуулукка жетишибиз керек. Болбосо биз мындан араксат кылабыз да. Мен сурап элем. Туура ойлонуп туруп, тууган уруктар менен маслихатташып, акылдашып, кеңешип бир чечимге келсеңиздер, мен үй бүлө менен Атакан Мадумаровго дош берем. Мен ушундай чечимге келдим. Рахмат. Жашоочулары баардыгыңарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда ушул биздин элибизге жаңы жыл токчулукту алып келсин, молчулукту алып келсин, жакшы мыйзамдуу президент келсин. Ушул коронавирус деген ушул 20-жыл менен артын карабай кетсин. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алла Таала ушул сизди бизге президент кылган болсун. Анан дагы айтарым, мен сиздерге өтө кубандым. Себеби мен дагы энемин. Ушул Үмүт деген бала өткөндө менин дагы жүрөгүм аябай ооруду. Себеби бул эне деген өтө кыйын нерсе экен. Баланы жоготкон эне үчүн өмүр бою айыккыс жак экен. Анан ушул бизди карапайым элди эстеп, ушу Атакан эме Үмүттүн үйүнө барып ата кылганыбызга өтө кубандык. Сизге рахмат. Ушунчалык карапайым барды. Мен ушунчалык карап отурдум телевизорду, ютубтарды. Ушул киши бара бекен. Ушул карапайым элди дагы ойлой бекен. Ушул тадыр үчүн бизди ушундай татындакай болочок балабыз курман болду. Десек жок, барган жок. Өтө капа болдук. Бир эле менин эмес, Кыргызстандагы бардык энелердин жүрөгү ооруду. Бул бала үчүнчү. Мисалы, ушул Бакиевди кууганда 80 бала өлдү, 80 адам өлдү. Канча элдер ак үйдүн алдына барып жатып алышты жөн эле. Батыр болду деп. Кана биздин балабызга батырлыкты бергенбиз. Туурабы? Даже барып үйдүн астынан өтүп кетип калган. Бул биздин эле баткендиктер үчүн өтө бизге капа болдук. Ушугачы. Ошон үчүн элдер, Айжордун элдери ушул бүтүн Кыргызстанга шайлоо болгондо мен ушул жерге байкоочулукка чыкканмын. 90% биздин элибиз сизге добуш алып берген. Дагы ишенемиз, 100% биздин элдер сизге добуш алып келет. Жакшылыктарга жолугалы, аманчылык болсун. Кандай болгон күндө дагы тандоо өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Тек гана кайдыгер болбоңуздар. Эч бир жерге барганда жалгыз Мадумаровго добуш бергиле деп айтпайм. Айтканда жокмун. Кайдыгер болбоңуздар. Кимди тандасаңыздар дагы барып өз тагдырыңызга өзүңүз кийин башка бирөөгө капа болдум. Өзүм мамлекетимди, келечегимди курам деген сезим менен өзүңүз барып чечимиңизди кабыл алыңыз. Жакшылыктарда жолугушалы, амандыкта жолугушалы, шайлоолордо эмес, ушул жерде той-пой болуп калса деп чакыртпаңыздар, тойлорго келип катышып жүргөнү. Мадумаров президент! Меники сумкада окшойт, машинада окшойт.